40'tan ашық бейөкмөт уюмду жетекчилери бүгүн президентке кайрылып, жогорку кеңеште азыр каралып жаткан бейөкмөт уюмдар тууралуу жаңы мыйзам кабыл алынбаш керек деп билдирди. Бул кайрылуу эң туура дарекке багытталганы менен, ага кандай жооп болоору баарга белгилүү. Андай мыйзам долбоорун депутаттар сунуштап жатат жана президент миң кааласа дагы алардын ишине эч кандай кийлигише албайт. Долбоордун авторлору дагы, президент өзү дагы окшош мыйзам Америка Кошмо Штаттарында 1938 жылы эле кабыл алынган деген жүйө келтирет. Бирок ал америкалык мыйзамга кийин киргизилген өзгөртүүлөргө ылайык, ал негизинен лоббисттерге каршы багытталат жана кайсы бир уюм сырттан келген тапшырманы аткарганын прокурор далилдеш керек. Кыргыз мыйзамында болсо, ким кантип эмнени далилдеш керек экени чечмеленбейт жана ал ачык эле бейөкмөт уюмдарга каршы багытталган. Ошол эле учурда эч кандай бейөкмөт уюм түзбөй эле Кыргызстандын ар башка мамлекеттик уюмдарында кеңешчи болуп иштеген толтура агенттери бар. Аларды депутаттар көргүсү да, тааныгысы да келбейт. Өзгөчө андайлар күч түзүмдөрүндө көп. Ошондуктан жаңы мыйзам эгер кабыл алынса, бийликке жакпаган бейөкмөт уюмдарга каршы гана иштеп, өзү саясий куралга айланат. Саламатта калыңыздар.